Нарын шаарында коронавирус жуктургандардын бардыгы айыкты. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, калаада 5 адамдан COVID-19 аныкталса, бүгүнкү күндө алардын бардыгынын анализдери таза чыгып, үйлөрүнө чыгарылды. Кочкор районунда дагы бир бейтап айыкты. Эске салсак, Нарын облусунда жалпысынан коронавирусту жуктурган 73 адам катталган болчу. Кыргызстанда 4,5 миң медицина кызматкерине 28 миллион сом кошумча каражат берилди. Вице-премьер-министр Аида Исмаилова билдиргендей, медицина кызматкерлеринин марттагы айлыгына кошумча төлөм үчүн 38,5 миллион сом бөлүнгөн. Учурда акчаларды таратуу уланып жатат, ал эми апрель айы үчүн сыйакы катары 132 миллион сом каралууда. Бул сумма дагы такталат. Эске салсак, буга чейин өкмөт коронавирус менен күрөшүп жаткан медицина кызматкерлеринин маянасына кошумча каражат 28 миңден 48 миң сомго чейин берилерин билдирген. Ош облусу боюнча көп балалуу жана жардамга муктаж 360 мугалимге азык-түлүк баштыктары таратылды. Бул боюнча өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Өзгөн районундагы бир нече билим берүү мекемелеринин кызматкерлерине азык-түлүк баштыктары жана коргонуучу антисептикалык каражаттар таркатылды. Берилген жардамдын жалпы суммасы 145 миң сомду түздү. Буга чейин Окат районундагы мугалимдерге да жогорудагыдай эле жардам берилген. Өкмөттүн өкүлчүлүгүнөн жакында Кара Суу районундагы билим берүү тармагында эмгектенген кызматкерлерге да жардам берүү пландалып жатканын билдиришти. Президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Наргиза Мансурова өкмөт башчынын кызматтан кетиши тууралуу маалыматтар жалган экенин айтып, мындай ушактарды таратпоого чакырды. Премьер-министрдин өкмөттүн кызматтан кетиши жана өлкө премьер-министрдин кызмат ордуна талапкер тандалышы мүмкүн экендиги тууралуу ар кандай ушак айыңдарды таратпоого чакырабыз деп айтылат Мансурованын кайрылуусунда. Президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси ушак айыңдар бирөөлөр аркылуу атайын таратылып жатат деди. Ошондой эле бардык мамлекеттик органдардын күч-аракеттери толугу менен коронавирус инфекциясынын жайылышына жана анын кесепеттерине каршы күрөшүүгө багытталып жатканын белгиледи. Президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси саясатчыларды жалпыга маалымдоо каражаттарын мамлекеттик органдардын ишине жардам берүүгө чакырды.